Бишкекте түнкү клубдун диджейин белгисиз бирөөлөр атып кеткен. Бишкек шаарындагы 312 түнкү клубунун диджейин белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Милициянын маалыматына караганда, окуя 25 февралда Чыгыш 5 Кечи районунда болгон. Маркумдун денесине 2 ок тийген аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Кылмышка шектүүлөргө издөө жарыяланды. Булак Азаттык. Кеминде мал айдап келем деп жайытка кеткен 31 жаштагы аял изделип жатат. Чүйдүн Кемин районунда 31 жаштагы аял жайыттан мал айдап келем деп үйүнөн чыгып кеткен боюнча даңгысыз болууда. Бул тууралуу ÖKM кабарлады. Аял 22 февраль күнү Кеминдин Кызыл Октябрь айыл аймагынын Терек жайлуу тилкесинен жайытка кеткен. Ошол эле күнү ÖKMдин номер 5-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн куткаруучу ИИМден 4 кызматкери жана жергиликтүү тургундардан 22 адам тартылган. Азырынча жыйынтык жок. Бүгүн издөө иштери уланууда. Булак Спутник KG. Жапаров Путинге эмне тартуу кылганы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге кылыч белек кылды. Бул туурасында ал Российская газета гезитине берген маегинде билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы жазды. Анда журналист Жапаровдон коноктор ар дайым кур кол келбестигин эске салып, бул ирет кандай белек тартуулаганын сураган. Мен Россиянын президенти Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Ал кылыч Кыргызстандагы чебер усталардын колунан жасалган деп жооп берди Жапаров. Булак Спутник KG. Өз дүйнөсү менен жашап калган. Жапаров Жээнбековдун эмнеден жазганын айтты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен жашап калган. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Российская газета гезитине берген маегинде билдирди. Журналист Жапаровдун элдик толкундоолор менен бийликке келгенин эске салып, акыркы жылдары бийликти алмаштыруунун юридикалык эмес механизми Кыргызстанда кадимки көрүнүшкө айланып калганын айтты. Ал эмне үчүн мындай болуп жатканына кызыккан. Мамлекет башчы бардык өлкөлөр ушул сыяктуу тарыхый сыноолордон өтүшөрүн, андан башка өзгөчө учурлар дээрлик жокко эсе экенин билдирген. Мен Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эл экенин кошумчалай кетейин. Жаратылыштан эле ар дайым көчүп конуп жүргөн көптөгөн уруулардан куралган. Эркиндикти сүйгөн элбиз. Андыктан биздин мамлекетте бийликти узурпациялоо аракеттердин баары ийгиликсиз аяктайт. Ошондой эле геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жайгашкан өлкөбүзгө көзөмөл кылууга кызыктар тышкы күчлөр дагы маанилүү роль ойной тургандыгын белгилеп кетейин dedi Жапаров. Бирок ал тышкы күчтөр канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын белгилеп, Жээнбековдун эмнеден жазганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган. Кыскасы, революциялардын себептери көп. Эгерде андай себептер болуп жатса, анда бул коомдо демократиялык өзгөрүүлөр болушу, коомдук саясий системанын өзгөрүшү зарыл экендигинин жана социалдык экономикалык жактан жетишкендиктерге муктаж экендигинин белгиси, деди президент. Ошондой эле ал учурдагы кырдаалдан мамлекетти татыктуу алып чыгуу милдети турганын кошумчалаган. Булак Спутник KG. Түндүк электр 1 мартта карызы бар 5000 абоненттин жарыгы өчөт. Жаз келери менен 1 мартта карызы бар 5000ден ашык абоненттин жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Түндүк электр ишканасынан билдиришти. Жарандар сайтына кирип, абоненттин балансы деген рубрикадан жарык үчүн канча карызы бар экенин биле алышат. Мындан сырткары күнү түнү иштеген 1209 борборуна чалып же 0551 001209 WhatsApp номерине жазса болот. Түндүк электр жарыксыз калбаш үчүн жарандарды карызды убагында төлөөгө чакырды. Электр энергиясы үчүн канча карызы бар экенин билүү үчүн баланс сайтындагы абоненттин балансы бөлүмүнө кирсе болот. Ал үчүн эсеп номерин билүү керек. Каражатты терминал, электрондук капчык, банк жана почта аркылуу төлөөгө болот. Булак Спутник KG.